Birleşik Milletler Uyumu'nun müçө mamleketlerinde biz ошо Кыргызстан жетектөөчү ролду ойноп атабыз. Ошонун алкагында биз бүгүнкү күнгө ошол штабтык машыгууну уюштуруп жатабыз. Ошо өзгөчө кырдаалдар министрликтеринин ортосунда штабтык машыгуу, ошо эки бири-бирибизге болгон алаканы чыңдоо, андан тышкары ошо эки бири-бирибизде болгон кандайдыр бир мүчүлүштөрдү бир баягы багытка алып келүү болуп эсептелет да. Эгер мына түрк мамлекеттеринен кайсы мамлекетте болбосун, эгер ошондой өзгөчө кырдаалдар катталып кетсе, бардык ошо эки уюмга кирген мүчө мамлекеттердин бардыгы тең бирдей багытта иштөөнүн эрежесин иштеп чыгуу болуп эсептелет. Түркияда болгон катуу жер титирөөнүн кесепетинде биз кандай сабактарды алдык? Ошолордун бардыгын тең биз азыр ошол эки штабтык машыгуунун алкагында кандай кем карчылар болгон, ал жерде кандай биз мүчүлүштөрдү кетиргенбиз, же болбосо ошол эки жерине барып издөөдө, куткарууда, аларды ошол эки урандылардан алып чыгууда кандай ыкмаларды колдонуу керек экендигин биз уже башыбыздан өтүп билип калдык. Жана ошондой эле Түркия мамлекети дагы бунун үстүндө баягы жөн жаткан жок. Алар дагы ошол эки өздөрүнүн сунуштарын, өздөрүнүн кеп кеңештерин берет деген чоң үмүттөбүз. Практикалык ошол экиндей машыгууларды биргеликте өткөрүш үчүн ошол биз ошол эки багытты жана ошондой эле кандайдыр бир мамлекеттер арасындагы эрежелерди тактап алышыбыз керек.